Салам достор, балдар жана кыздар. Карантиндеги убакытты текке кетирбестен биз Кыргызстан жөнүндө көбүрөөк маалымат билели деп чечтик. Ошол себептен мен азыр силерге Кыргызстанды кыдыралык деген жашнакай китепти окуп берейин. Сиздер болсо кунт коюп тыңдаңыздар. Албетте эле биринчи биз ушул 7 областтын эң кичүүсүнүн Баткенден баштамакчыбыз. Ошентип Баткенге учак менен 40 мүнөткө жакын учтук. Баткен тыпырайган кичинекей шаар экен. Анда Бишкектегидей килейген супермаркеттер жокко тете. Бирок жолдордун боюнда тандырларды көп көрдүк. Алардан тандыр нандын жана самсанын буркураган жыттары мурдума келип жатты. Кечинде конок үйүндө отурганда апам мындай деп айтты. Балдарым, мындай кылалы деп жатабыз. Эртең таң азандан туруп алып өрүк бакка барабыз. Анын эртеси болсо Самаркандек деген айылда лейлек килемдери сатылган базар бар экен. Ошол жака да баралы. Андан кийинки күнү айгүлгүлү өскөн жерге барабыз. О мей апа, айгүлгүлүн көрөт экенбиз да? Жок, тилекке каршы көрө албайбыз. Айгүлгүлү апрель айында гана гүлдөйт. Азыр болсо июнь, гүлдөп бүтүп калган ала чак эле. Кап, көрбөй калап турбайбызбы? Апей, тоого чыкканыбызчы? Жакшы көрчү эмес беле? Ошол айгүлгүлүн өскөн тоого чыгып келебиз. Айгүлгүлү өскөн тоону көрүп келебиз. Ооба, тоого чыгабыз. Айгүлгүлүн көрө албасак дагы ошол айгүлгүлү өскөн тоосун көрөт экенбиз. Ошентип эртеси күнү таң атты. Биз апам айткандай эле чогулуп алып, өрүк багына жол алдык. Өрүк бак абдан чоң экен. Анын ичинде көптөгөн бактар бар экен. Алар катар-катар болуп тизилип өсүшкөн экен. Ал жерден биз ошол бакты караган атаны жолуктурдук. Ата бизге өрүк жөнүндө кызыктуу нерселерди айтып берди. Көрсө баткендиктердин көбүнчөсү өрүк өстүрүшөт экен. Башка мөмө бактарга караганда өрүк багы сууну азыраак талап кылат экен. Мага өрүк бактагы ата абдан жакты. Көптү билет экен. Ал бир өзгөчө сүйлөп жатты. Мисал үчүн бул жол менен баралы дебестен бул жолду ээрчип кетели деп кызыктай сүйлөдү. Же болбосо арыктагы сууну ушул жерден буруп алса болот дегендин ордуна ата сууну ушул жерден керектүү жакка чакырып алса болот деп жатты. Ата табият кубулуштары жөнүндө айтып жатса, мага адам жөнүндө айтып жаткандай болуп жатты. Ал жаратылышка биздин ата бабаларыбыздай болуп аяр мамиле кылгандыктан ушинтип сүйлөйт экен деп апам түшүндүрүп берди. Мен дагы ошол атага окшоп мээримдүү, анан акылдуу болгум келип кетти. Түнү бою уктабай ошол атаны ойлоп жаттым. Бактын жанындагы татынакай короосун эстеп, анын жаратылыш жөнүндө айтып бергендерин эстеп алып, ойго батып, жатып уктап калыптырмын. Эртең менен Самаркандек айылына базарга жөнөдүк. Базарда баары жоктун баары бар экен. Базарды кыдырып ар нерселерди карап жүрдүк. Килемдердин жанына келип токтодум. Килемдер абдан кооз экен, бетине оймолор түшүрүлгөн. Сатуучу эже лейлек килемдери экендигин айтты. Бекжан экөөбүз килемдин үстүнө отуруп алып, оймолордун кооздугуна суктанып ойнодук. Эртеси айгүлгүлү өскөн тоого бардык. Ал жерге жеткенде апам бизден сурады. Эркинай, Бекжан, жогору жакка чыгабыз. Чарчайбыз десеңер ушул жерде күтүп отургула, болбосо биз менен жүргүлө. Биз дагы барабыз, чарчабайбыз, чыга алабыз. Айгүлгүлдүн бүткөнүн билип турсам дагы болбой эле көзүм аны издей берди. Аны көрбөй калганыма көңүлүм чөгүп калды.
Апам менен атам аны байкап калышты окшойт. Эркин ай, эмне болду сага? Бир нерсе жакпай калдыбы? Жок, баардыгы эле жакты. Анан эмне болуп кетти? Аябай Айгүлгүлүн көргүм келип жатканда. Ой десе. Ошону ушунча капа болуп жатасыңбы? Келечекте атайын апрель айында Айгүлгүлүн көрүп кетебиз. Макул. Бери кел, Айгүлдүн сүрөтүн сага интернеттен көрсөтөйүн. Мына. Ай, апа, ата, кандай керемет. Аябагандай кооз гүл экен. Ооба, аябай кооз. Көп адамдар Айгүлдү үзүшөт, бирок бул гүлдү үзүүгө эч убакытта болбойт. Бул абдан сейрек кездешкен гүл. Дүйнө жүзүндө 1-2 жерде эле өсөт. Биз Бекжан экөөбүз эч качан бул гүлдү үзбөйбүз. Туура, балдар. Айгүлдү үзүүгө такыр болбойт. Анткени ал сейрек кезигүүчү өсүмдүк. Айгүл жок болуп бараткан өсүмдүктөрдүн бири. Ошондуктан ал кызыл китепке кирген. Айгүл узун гүлбү же кыскабы? Аны бийиктиги 1,5 метрге жакын. Ой, менин боюм менен тең турбайбы? Ооба. Айгүл көп жылдык өсүмдүк. Кандайча? Өсүмдүктөр 1 жылдык, анан көп жылдык деп бөлүнүшөт. Көп жылдыктар тамыры жок болуп кетпей, уктап калат. Жаз менен кайра өсүп чыгат. Ал эми 1 жылдыктар бир эле жолу жашайт, анан кийин кайра урук сээп отургузуш керек. Демек Айгүл уктап калат экен да, ооба, мен мурда окудум элем, Айгүл 7 жылдан кийин гана өсүп чыгат. Анан дагы 7 жыл өскөндөн кийин гана гүл байлайт. Жыл сайын бирден гүл байлайт. Демек Айгүлдүн жашын оңой эле санап алса болот. Ушуну менен Баткенге саякатыбыз аягына чыкты. Баткен жүрөгүмдө орун алды. Анын түркүн түстүү талаалары, өрүк бактары, чаржайыт базарлары, анан абдан даамдуу нандары эсимден кеткис болду. Кийин сөзсүз кайтып келем, Айгүл гүлүн көрүп кетем. Ата-энем бошобосо, мен чоңоем дагы, анан өзүм келе берем. Келип Айгүл гүлү менен таанышып кетем. Ал эмесе достор, Баткендин дагы кандай белгилүү, кызыктуу жерлерин билесиздер. Аларды биз менен тааныштыра кетсеңиздер, бизге айта кетсеңиздер. Фотосун тармакка жүктөп туруп, Кыргызстанды кыдырабыз Баткен деген хэштегти коюп кеткиле. Араларынан тандап туруп, эң мыкты 10-уна менин кол тамгам түшүрүлгөн китепти белекке берем. Көрүшкөнчө достор.